Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана депутат Талант Мамытовго карата Жогорку сот Бишкек шаардык сотунун актоо өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку соттун 2020-жылдын 16 октябрындагы чечими менен соттолгон Жапаров, Ташиев, Мамытовдордун жаңычылган жагдайларга байланыштуу ишти кайра карап чыгуу жана ишти жандантуу боюнча өтүнүштөрү канааттандырылды, деп билдирди Жогорку соттун басма сөз кызматы. Мындан тышкары башкы прокуратуранын корутундусу канааттандырылды. Жогорку соттун 2013-жылдын 6 августундагы аныктамасы жана атайын токтому жокко чыгарылып, кылмыш иши кассациялык тартипте кароого жөнөтүлдү, деп түшүндүрдү басма сөз кызматы. Эске салсак, 2013-жылдын июнь айында бийликти күч менен тартып алуу беренеси менен айыпталып жаткан Ата журт партиясынын лидери болгон Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов шаардык соттун чечими менен күнөөсүз деп табылып, сот залынан бошотулган. Жогорку сот Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовду актаган өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Мырзахматовдун иши Жогорку сотто 19 октябрда каралып, анда Ош шаардык жана Ош облустук соттордун өкүмдөрү күчүндө калтырылды. Шаардык сот Мырзахматовго карата козголгон иште кылмыш курамы жок деген негизде аны 15 октябрда актаган. Облустук сот бул өкүмдү өзгөртүүсүз калтырган. Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри болуп Нариман Төлеев дайындалды. Бул тууралуу буйрукка шаар башчысы Азиз Сурахматов кол койгон. Буга чейин бул кызматты аркалап келген Алмаз Бакетаев турак жай, коммуналдык маселелер боюнча вице-мэр болуп дайындалды. Ал эми мэр Азиз Сурахматов өзү отставкага кетти. 19 октябрда Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Евро биримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буруян менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Кыргызстандын бюджетин колдоого Европа биримдигинен каржылык жардам сурады. Министр каржылык макулдашуулар боюнча эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, талкуулоону сунуш кылып, өлкөдөгү азыркы саясий абал тууралуу маалымат берип, кырдаал турукташканын, саясий процесстер мыйзамдуугуна түшкөнүн, жакын арада шайлоолор өтөрүн маалымдаган. Республикалык штаб 20 октябрга карата өлкөдө 384 адам коронавирус жуктуруп алганын жана 2 адам аталган оорудан каза таап, 276 адам айыгып чыкканын маалымдайт. Коронавирус алгачкы жолу расмий аныкталган март айынан бери оору жугузуп алгандардын саны 52.910 кишини түздү. Бүгүн бажы органдарындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалып, УКМКга жеткирилди. УКМК Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылдын башында бажы системасына коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген. Бул схема азыркыга чейин иштеп турганын белгилеп, азыркы тапта тийиштүү тергөө иштери жүрүп жатканын маалымдайт.